Баарыңарга жагымдуу күн достор. Менин YouTube каналыма кош келдиңер. Бүгүнкү чыгарылышта мен жаш жазуучу Илимбек Бакиров байкебиз менен азыркы учурдагы китеп окуу тууралуу, китеп котормолору тууралуу, жазуучулук тууралуу кенен баарлашабыз. Өзүмдүн бөлүмүм Америка маданияты жана адабияты деп адабият бөлүмүнө дагы басым жасагандыктан ушул тармактарга, ушул жааттарга кызыгып келе жатам. Жана бүгүнкү чыгарылышта ушул жааттагы эң биринчи коногум Илимбек Бакиров агабыз болмокчу. Анда эмесе аягына чейин көрүп, бизди колдоп, ой пикириңерди калтырганды унутпагыла. Саламатсызбы Илим байке? Бүгүнкү чыгарылышка келип бергениңизге алдын ала чоң рахмат. Биринчиден жазуучулук темасына жана айткандай эле кызыгып аткан үчүн көптөн бери анан жазуучу коноктор менен баарлашып, жазуучунун азыркы учурдагы абалы, келечеги кандай болот, ошолор боюнча ой пикириңиз биз үчүн аябай маанилүү. Ошого алгач биздин көрөрмандарга өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Илимбек Бакиров аты жөнүм. Азыркы учурда жазуучу болом деп жүргөн жаштардын бирөөсүмүн өзүм. Азыркы учурда бизде Матисаков деген мектеп бар. Көпчүлүк азыр белгилүү болуп калган мектептердин бири. Матисаков деген, Абдирамит Матисаков деген чоң жазуучу агайыбыздын өзүнүн түптөгөн мектеби. Ошол жакта мен азыр мүчөмүн. Акыркы бул 4 айдан бери. Жаш жазуучулардын мектеби, Жаш жазуучулардын мектеби. Жазуучулукка кандай келип калдыңыз? Кичинекей жагыңыздан бери жазуучулукка кызыгып, жазуучу болгуңуз келип жүргөнбү же турмуш өзү алып келип койдубу? Турмуш алып келди десе деле болот муну. Бул бир аз мындай узагыраак окуя негизи. Сен жаш кезиңизден бери деп атасың. Жаш кезден бери болгон нерсе эмес бул. Бул 2021-2022 жылдардан бери эле башталган нерсе. Ага чейин мен ырчылык жака ыктап жүргөн бала болчумун өзүм. Мектептен бери, мектеп убагында көптөгөн конкурстарга катышып, ыр боюнча, анан сыйлыктарга жетип, башка болуп, анан ошол бойдон эле 11-классты бүткөндөн кийин Бишкекке, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университетке тапшыргам негизи. Эстрадный вокал деген факультетте окудум. Анан биз окуп жүргөн жылдары ошондо карантин башталды жанагы. Карантин башталып биз айылга кеттик. Айылга кетип, анан мен ошол бойдон окууну эми ар ким ал учурда өзүнчө болуп калбадыбы? Өзүнүн ойлору менен баары кысылып калды, үйдө отуруп калышты. Менде дагы ошондой болуп, ошол учурда анан Москвада окуйм деп чечкем өзүмчө. Москвадан барып, Москвадан улантам вокалды деп. Ошондо мен Москвага кеттим 2021-2022 жылдары. Анан ошол Москвада жүргөн учурда биринчи жыл өтпөй калдым университетке. Кийинки жылга подготовительный курстарга, даярдоочу курстарга мени сунуштап коюшту. Ошол даярдоочу курстарда окуп жүргөн учурларда анан өзүнчө бир башкача нерселер болуп, мекенге болгон сагынуу, Кыргызстанды сагынуу, анан ошонун ортосунда китептерди таап окуп, ал жактан эми табыш бир аз кыйыныраак биздин китептерди, ошентсе да издеп таап барып, анан Айтматовдун ошол учурда 10 томун окуп калган учурум болгон. Ошол учурда тартып кетти менин жазуучулук. Ага чейин менде эч кандай бул тарапта шык болгон эмес. Негизи жазуучулук, акындык мындай жан дүйнөгө кусалык келгенде же мындай оор учур келгенде жазуучулук же акындык келет деп коет го. Бул эмеге кандай карайсыз? Ошол чын сөз негизи, чынында дагы. Жана сөз бар го. Мусафир болбой мусулман болбойт дегенчи. Анын сыңарындай эле мен мисалы ошол биздин адабиятты, биздин кыргыз адабиятын, кыргыз прозасын ошол Москвада жүрүп окуп келдим. Мисалы өзүбүздүн жерде жүрүп анын баркын билбейбиз, сезе албайбыз, көрө албайбыз. А бирок ошол Москвада жүргөндө сен айткан кусалык, мекенге болгон сагынуу, анан ошондо ойлонот кезим, балким биздин жерде ушундай адамдар болду эле, алар эмнени жазышты экен дейсиңби? Же ошолорго сүйүүң артабы, сагынасыңбы? Айтор ушундай кандайдыр бир сезимдер болуп, мен ошондо китептерге тарткам да. И ошол сезим мага кесип тандап берди десем деле болот да. Ошол сезимдер аркылуу мен жазуучу болом деп чечип калдым ошол учурлардачы. Демек туура жагы да бар экен, Ооба. Чоң рахмат.
негизи жазуучулук деп калдык. Эми жазуучулук боюнча кененирээк сүңгүп кирип көрөлү бул темага. Негизи жазуучулук сиз үчүн эмне? Жазуучулукту сиз кандай көрөсүз өзүңүзгө? Мындай кесиппи же хоббиби же андан да башка нерсеби? Кесип же хобби дей турган болсок, эми мен бул жерден өзүмө жеке жооп берейин. Көбүнчөсү азыркы учурда эми буну хобби катары алып жүрүшөт. Мен тааныган кээ бир жазуучулар деле экинчи планда алып жүрүшөт. Мен өзүм жеке өзүмө жооп бере турган болсом, бул мен үчүн хобби эмес, балким негизги жумуш. Негизги ушул тараптан өнүгөм, ушул тараптан өсөм, ушул тарабым менен гана кетем деген мен негизги өзүмдүн максатым, менин кесибим десем болот. Бирок бул жааттан эми азыр баарыбызга эле белгилүү, нан таап жеш кыйын. Жана жакында эле бир эки жазуучулар, чоң жазуучулар менен сүйлөшкөнүмдө ошолор айтып атышат. Азыр фанаттар эле калды депчи. Өзү кызыгып, өзү жакшы көрүп, ушуну окуйм, билем деп кызыккан гана адамдар эле калды да. Мурункусундай бул жааттан акча таап, ушул жааттан нан таап, ушуну менен тирилейин кылган адамдар азыр, жазуучулар жокко эсе да. Мен да ошол фанаттардын бири болот окшойм. Келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Келечеги жакшы болуп, өнүгөт, жазуучулар бааланып баштайт, элдер жазуучуларды мурункудай окуп баштайт деген ойлоруңуз барбы келечеги жазуучулуктун? Бул олуттуу аябай тема негизи. Келечеги, жазуучулуктун келечеги негизи ойлой турган болсоң, аябай кыйнала турган нерсе өзүчө. Бирок ага карабастан мен айтат элем, биздин азыркы вот замандагы жазуучулардын милдети, жумушу бул ошол бир кездердеги Айтматовдун же Токонбаевдин, Келебаев же башка бир чоң жазуучулардан дагы оорураак депчи. Анткени азыр элде алаксыта турган, адам бош калганда заниматься эте турган нерсеси толтура. Телефон карашы мүмкүн, же башка. Эми телефон карайт да көбүнчөсүчү. Китепке басым жок. Китептен эл ушунчалык алыстап калган. Азыркы жазуучунун милдети ошол адамды, окурманды телефондон сууруп чыгып, китепке өңүлтүп коюш да. Бул аябай чоң жумуш. Жаңылык киргизиш керек, жаңы нерсе кылыш керек. Мен ойлойм, жазуучулуктун негизи эле китеп жаатынын келечеги бар деп. Бир күн болбосо бир күн ушундай бир жазуучу чыгат. Адамдарга кайра ошол мурунку аураны, ошол бир кездерде китептен башын көтөрбөгөн адамдарды тартуулап бере ала турган бир чоң жазуучу. Балким ошол мен болот турмун. Мен негизи кыялым бар ошондой. Ушундай кыла алсам, жаңылык киргизсем, элдер чын эле бул эмне экен деп жок дегенде бир көңүлү бурула тургандай бир нерсе жарата билиш керек. Бул биздин милдет азыркы жазуучулардын жаш. Жазуучулуктун негизи мындай заманды тууралаш үчүн же адамдардын адамдык сапатына калыптандырыш үчүн таасир этет экенин билебиз, бирок мындай канчалык деңгээлде ошону таасир эте алат да, мындай жазуучу жазган чыгармалар элди оңдоп, элди түз жолго салыш керек. Адамдын ырабын, ошол боюнча эми сөз кылсаңыз. Жазуучулук чыгармалар адамга таасир этип, адамдын жан дүйнөсүн тазалай берет деген бул чын сөз. Бул ошол мен айткандай эле жана чыгарманын күчүнө байланат. Канчалык деңгээлде жазып атасың. Бирок тарбиялык жаатынан жалаң гана чыгармалардын гана ошол персонаждар, каармандардын кылган иштерине карап байланып калуу деген болбойт бул жакта. Бул эми өзүнчө башкача кабылдана турган нерсе да, адабият башкача. Жалаң гана тарбия бербейт бул. Бир гана үгүткө салып, сага жашашты жана китептерибиз бар го, по саморазвитию китептер. Ошолор сыяктуу мындай деп бир нерсени түз багыттап айтып бербейт. Бул өзүнчө башкача жан дүйнөнү байыта турган, өзүнүн башкача күчү бар чыгармачылык.
Бул адабият жааты, өзүнчө проза. Демек мындай жазуучулуктун негизи эле максаты адамзатты тарбияга салуу эмес, көп жактан Көп жааттуу, аябай көп жааттуу. Мисалы мугалимдердин миссиясы окуучулар мындай кичинекейлерди адам кылып өстүрүү, ушундай миссия, чоң миссиясы болот го. А жазуучулуктуку кенен деп Аябай айткыңыз кенен. келип атат, Мен ушинтип айтат элем, менин жеке пикирим бул адабият көп жактан адамга таасир бере алат. Билип билбеген деңгээлде адамдын жан дүйнөсүн тазартышы мүмкүн, эгер жакшы чыгарма боло турган болсо. Ал китепте эми аны азыр сөз кылыштын кереги жок. Ар ким билет китеп канчалык деңгээлде, канчалык көп жааттан адамга пайда келтиришин баары билишет. Бул көркөм чыгарма андан дагы эки эсе ашып түшөт. Жөн китептерден дагы, башкалардан дагы өзүнчө тышкары. Негизи бардык адам эле жазуучу боло албайт да. Жазуучу болом деген бар элечи. Сиздин оюңузча жазуучу болуш үчүн талант жетиштүүбү же андан дагы башка сапаттар маанилүү жазуучу үчүн? Талант болсо эле болдубу же башка сапаттар дагы керекпи жазуучу мыкты жазуучу болуп чыгыш үчүн? Эми буга окшогон олуттуу суроолорго жооп бере ала тургандай мен өзүм деле жаш жазуучумун, деңгээлим жете элек. Антсе да өзүмдүн жеке пикирлеримди айтсам болот. Менин оюмча талант эми бүт эле жаатта ушундай талант бир аз, анан аракет делет. Ушундай учурлар болот, ушундай учурлар болгон, аябай таланттуу адамдар өткөн. Бирок анысын ошо таптай алган эместер бар да, таптай алган эмес, мээнетин кыла алган эмес. Албетте талантка байланат бул нерсе. Талантың нарагыңан берилген нерсең кээ бир учурда аябай чоң болот. Кээ бир чоң жазуучулар ошол нарагынан келип калган, насилинен жаралып калган таланты менен гана жазып өтүшкөн. Ушундай адамдар бар. Кээ бир адамдар бар, бир аз таланты менен, бирок чоң, мисалы үчүн Алыкул Осмоновду ала турган болсок, анан кимди алсак, Медин Албаев деген өткөн. Буларды ала турган болсок, мисалы үчүн Медин Албаевди аябай өзүнүн нарагынан таланты ашып турган делет да. Бул киши сүңгүп отуруп, ар дайым жазып, ушундай кыла алган эмес дейт. Антсе дагы көп нерсени жаратып кеткен. Осмоновду талантсыз деп айта албайбыз, бирок ал кишиде чоң, аябай чоң мээнет турат. Өзүнчө бүт өмүрүн багыштап чыгармалардан ошол аурасы көрүнүп турат. Шекспирди которгондо, Пушкинди которгондо ошол ауралар келип турат, что бул киши өмүрүн сайып койгон ушул нерсеге. Үй бүлөсүн керек болсо, өзүнүн жеке турмушун дагы таштап, ошо ырымда дагы келет. Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм деп. Бул Кудайды алдап коем, мен башка деген маани, ар ким ар нерсени суруп чыгышы мүмкүн, бирок бул жерде айтайын деп аткан нерсеси ошол канчалык деңгээлде өзүнүн кесибине, акындык кесибине олуттуу карап аткандыгын билгизип атат да бул кишичи. Ушул нерсе менен жашайм, ушул нерсе менен кылам. Ошон үчүн талант дагы маанилүү, таланттан дагы маанилүү мээнет, эмгек, окуш керек, тытыныш керек, ар дайым бир нерсени кызыгып карап туруш керек. Ансыз болбойт. Талант болсо, талантын таптай билиш керек. Сөзсүз түрдө таптай билиш керек. Азыр кыргыз адабияты сиздин оюңузча өнүгүп атабы же аксап атабы? Кыргыз адабияты, эгер айрыкча прозаны бөлүп айта турган болсок, анда ачык айтыш керек, эми жана итке минип калды деген сөз бар. Чынында эле биздин кыргыз прозасы азыр итке минип турган учуру аябай өксүп турат. Жарытылуу, бирөө чыга элек, чындап бир нерсе жаза ала турган, балким келечекте жазышын билдире турган жадам чыга элек. Ошол эле чоң эскиден калган, азыр 50, 60, 70, 80 таяп калган жазуучуларыбыз эле калбаса, жаңы келечегин, кыргыз прозасынын келечегине жаңылык кошо бере турган дымагы күч бир жазуучу азырынча башы көрүнө элек ал. Бирок мен ишенет элем, ушул биздин азыр Матисаков мектебинде деле 10-15 адамбыз биз.
ушулардын арасынан жок дегенде ушул экөө үчөөбүз, балким ким билет, балким баарыбыз тең. Азыркы учурда көпчүлүк чоң жазуучулар дагы бизге ишеним көрсөтүп атат. Ушу силерден чыгат деп. Жакында эле Миң булак деген китебибиз чыкты биздин. Ошол жакта чогулушта чоң жазуучулар келип, ошол жерден бизге батасын берип, анан айтышты. Ушу сиздерде биздин үмүтүбүз бар. Сиздерден чыгат бир нерсе деп бизди сүйүнтүп кетишти. Ошого буйруса келечегин айта турган болсок, келечеги жакшы болор. Бирок азыркы учурда кыргыз прозасы өксүп турат, чынында да өксүп турат. Менин байкашымча мындай да, кыргыз чыгармалары чыгып атат, бирок мурункудай күчтүү эмес. Мисалы Айтматовду окуганыбызда, же андан башка жазуучулар, Төлөгөн Касымбеков, Касымалы Жантошевтердин чыгармаларындай өтө чоң чыгармалар чыкпай атат, же чыкса да мен көрбөй атам да, менин билишимче. Чыккан чыгармалар кыска китеп болуп, анан өтө жеңил да, мындай кызыксыз, анан олуттуулугу, салмактуулугу аз. Мурункудай эмес. Анан көбүрөөк басым жасалган, мен байкашымча чет тилдеги чыгармалар көбүрөөк которулуп атат. Которулуп көп чыгып атат, жаштар көп кызыгып окуп атат менин билишимче. Анан котормо тууралуу сөз кыла турган болсок, сиздин оюңузча азыркы котормолордун абалы кандай? Жакшыбы, жакшы которуп атабы? Котормочулук деген кандай болуш керек? Кандай которулуш керек? Котормочу адам ким болуш керек дегендей, ошо котормочулук жаатына кирип көрөлү. Котормочулуктан алдын айтып кеттиң, азыр көлөмдүү чыгармалар көрүнбөйт, кыргыз прозасында жаралбай атат деген сыяктуу. Эми бул жерде айта турган нерсе заман талабы дейт го. Заман талабы азыркы учурда ошол бир кездерде жаралган Сыдыкбековдун, Жантошевдун, же Баялиновдун, же ким башка чоң прозоиктердин чыгармалары көлөмдүү жаралган романдарды жазган да, мисалы ал кишилерчи. Азыркы учурда романга керек болсо ошол повестке деле окурмандын күчү жетпейт. Аны карап отурбайт окуучу. Азыр зеригет. Азыр мен айтат элем, мен эмес, бул биздин агайыбыздын сөзү, Абдулямит Матисаков. Ошол киши арманым эле аңгеме деп айтып калат ушундай интервьюларында, башкасында. Азыр чынында дагы чакан чыгармалардын заманы деп айтат да. И мен кошулат элем ушул сөзгө. Чынында да азыр окурман сааттап китеп окуй албайт, отура албайт. Чакан нерсе керек. Аябай лаконичный болсо, чакан эле нерсенин ичинде көп нерсени бере алсаң, и бизди дагы агай ошого тарбиялайт. Чакан аңгемелери менен азыр окурманды тартыш керек. Азыр чоң романдардын заманы эмес. Окурман аны окуй албайт. Анан жадайт окурман. Ошон үчүн аңгеме. Ошон үчүн аңгемелерге басым жасап келебиз биздин мектеп. Ал эми котормочулукка келе турган болсок, котормочулук деп аябай чоң теманы азыр козгоп атасың. Котормочулук мен өзүм жеке аябай арман кылып жүргөн нерселерим бар бул жаатта. Мен мисалы Ашым Жакыпбеков деген киши бар. Айтматовдун чыгармаларын которгон, андан башка чыгармаларды, өзүнүн жеке чыгармалары бар киши бар. Мен аябай сыйлаган, балким кыргыз прозасында баарынан да биринчи орунга койгон ушундай киши, котормочу деп айтсак болот. Ал кишинин котормолорун, же Ботаяров деген дагы котормочуларыбыз бар. Алардын котормолорун алып ачып карап көрүп, анан азыр которулуп аткан чыгармаларды карай турган болсок, анда бул ортолукта мисалы үчүн 80-60-60 жылдары чыккан котормолор десек алар. Бул 40 жыл ортолукта эмне болуп кетти деп ойлоносуң да. Бул эмне болду? Биз азыр кыргыз болбой калдыкпы же эмне болдук биз дейсиң да. Анткени ушунчалык чоң айырма бар да. Мен азыр эми 1-2 китептин атын айтып эме кылбайын. Азыркы которулуп аткан айрым чыгармалар, көркөм чыгармалар керек болсо чыгарышып, анан чоң конкурстарды жарыялап ушинтип атышат да. Чоң акча коюшуп, чет элден ошо китептерин которуп туруп, ошону окуп чыгып, ошол аркылуу тест алып, ушундай сынактар жүрүп атат. Ошондой керек болсо чоң масштабта
мындай айланып аткан китептердин котормосунун деңгээли деле адамды аябай ыңгайсыз абалга салат. Мен бир кездерде ошондой конкурска катышсам сынака деп өзүмчө жүргөндө бир китепти алып окуган болчумун. И анан китепти окуп атам, катасын табасың да. Эми жазуу дагы ката, ал макул дейли. Маанилик тараптан таптакыр башка маанини берип койгон жерлери болот да. Аны карап отуруп өзүңчө ойлоносуң. Мен эми орто ченде дагы эмес, эми баштап аткан, эми тамтуң басып аткан баладай жазуучулукка пут коюп атсам өзүм. Анан мен ушул нерселердин катасын таба алсам, анда бул кайсы деңгээлде? Биздин проза, биздин кыргыз жазуучулук аламы эмне болуп атат деп өзүңчө аябай мындай кыжалат болосуң. Мен эсимде 2 жыл, 1,5 жыл илгери ошентип мен ошо сынакка катышкан учурда бир чыгарманы окуп, роман болчу. Жарымына араң жеттим да. Такыр кызыгуу качып кетти, башка болду. Анан мен ошол китептин орусчасын алдырттым. Орусчасын алдырып окусам, ал таптакыр башкача китеп экен. Өзгөчө стилде жазылган, аябай маанилүү, өзүнүн автордун жаңы айта турган ою бар болгон аябай башкача китеп экен. Экөөнү салыштырып көрсөң, эми башка китеп. Албетте котормодо бу жерде котормочулук бул аябай олуттуу нерсе. Мен өзүм дагы Чеховдун анча-мынча пьесаларын, анча-мынча аңгемелерине которсом деп которуп жүргөн жерлерим бар. Катаевка анча-мынча кызыгып которуп жүрөм. Айтматовдун чыгармаларын деле өзүмчө которуп, анан берги мен жакшы көргөн өзүм котормочум Жакыпбековдуку менен салыштырып көргөн учурлар. Мен айтор бул жаатта өзүмдүн жеке жазуучулугума тажрыйба болсун үчүн өзүм үчүн которуп жүргөн жерлерим бар. Анан бул аябай оор тема. Азыркы котормолорго мен Канааттанбайсыз, э? такыр эле көз карашым түз эмес. Мен балким көбүн окуй элекмин. Анткени башында киришкенде окуган чыгармалар ушунчалык көңүлгө тийген. Ал нерсени окуп отуруп китептен пайда алып атпайсың, мисалы үчүн. Жана айттык, көп жааты бар депчи. Көп пайда бере турган жааты бар деп. А бул китептерди окуп атып, ошол эле нерсенин тетриси болуп калышы мүмкүн. Көп жаман нерсе алып калышы мүмкүн. Китеп көңүлүңө тийиши мүмкүн. Ал жерде окуп отуруп, адамдын өзүнүн нравы алмашып кетиши мүмкүн. Эми ал олуттуу нерсе. Китеп окуп отуруу, адам өзү менен өзү калган учур, аны окуп отуруп, адам ойлонот, башка болот. Андай супсак, даамсыз бир кандай деп эми аны айтыш да кыйын, аябай өкүнөсүн көрүп отуруп, ыйлагың келет да. Азыр ошондой, азыр кандай болдум, 2-3 жыл мурун жанагындай китептер уруксаты жок эле басылып, электронный варианттар, уруксаты жок эле бир жактан эле которуп алып, аны кыргызчага эптеп сатыш үчүн, акча үчүн чыккан көп китептер болуп, аны көп жанагындай активисттер көтөрүп, китеп тарабында жүргөндөр көтөрүп жүрдү да. Анан чын эле ошол жаатка көбүрөөк басым жасап маани бериш керек экен, э? Мисалы, ким которуп атат чыгарманы? Анткени котормочу чыгарманы кайра жазып чыкканга барабар дегендей сөздөрдү. Алык Осмоновдун жанакы Жолборс терисин жамынган баатыр дегенин ошол жактан уксам керек эле. Котормочу бул чыгарманы кайрадан жазып чыккан киши деп. Ал киши ошо Шотага деп Жолборс терисин кийген баатырдын авторуна дагы жазган чыгармалары бар да. Ырлары бар чакан-чаканча. Ошол жакта дагы жазып жүргөн сөздөр бар мындай мааниде. Мен ушу сенин чыгармаңа, Шотага кайрылып атат, жаңы ат мингиздим, кыргыздын атын мингиздим. Ошол тайманбастан жорголой берсин, сапары узак болсун деген сымал жолдор бар. Ошо чынында дагы котормо бул ошол чыгарманы башынан жазып чыгуу, чынында дагычы. Автордун ушунчалык кылган мээнетин, автордун ал жака салган жан дүйнөсүн чыгармага, ошону качырып жүрбестен кармап, ошол бойдон окурманга өткөзүп бериш керек. Бул аябай чоң милдет адамдыкычы. Ага күчүң жетпесе, анда туруп жөн эле деш керек да бирөөнүчү. Анткени бул канча мээнет, чоң нерсе, жылдап жазган балким. Анан аны жөн эле чыга калып, бир балким өзүнүн башка кызыкчылары, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле которо салып, анан сатыкка чыгарган бул кыянатчылдык да. Жазуучулукка, бул кыргыз жазуучулар дүйнөсүнө, китеп дүйнөсүнө болгон аябай чоң бир кечирилгис өзүнчө
кыямат бул. Кыянаттык аябай жаман нерсе болчу. Мен Ооба. чындап ойлоп отурсам ичим атышат башка болот. Анан көзөмөл азыркы учурда эми жок. Ошол китепке спрос жок болгон үчүн балким ошол мамлекет тараптан ар бир китепке уруксат берүү ал жааттарын мен жакшы билбейм өзүм деле. Бирок маалында ошол ар бир китеп көзөмөлдө болгон. Ар бир китепти карап турушкан, ким которуп атат. Керек болсо айрым чыгармалар өзүбүз да билебиз. Жылдап жаткан. Ошол сыңарындай азыркы учурда дагы көзөмөл бул жаатка да болуш керек. Менимче аябай ошол жак өксүп турат. Ошон үчүн дагы ар ким билгенин кылып өз башынча кетип 4 китеп окуп алып анан бир китеп чоң романды которгуч болуп чыгып атышат ошон үчүн дагы балким. Китепти чыгарып сатып аткан киши менен котормочулар буга көбүрөөк маани беришсе, Маани бериш керек. мындай жеңил желпи акча үчүн эмес, бул олуттуу темага акча үчүн тийишпей эле койсо. Эми ошол кимге олуттуу, кимге олутсуз. Ушунда болот атпайбы маселечи? Вот биз ошол түшүнүп аткан адамдар, кызыгып аткан адамдар, кыргыздын прозасын, ушул ааламды ойлоп аткан биздин милдет ошол негизи. Биздин кайсы бир деңгээлде күнөөбүз да бар. Биз эмнеге ошо киришпей атабыз ошол нерсеге деген сөз. Биз кылыш керекпиз ошону эми мындан ары. Негизи чет өлкөдөн чыккан котормолорду окуп көрдүм, окуп атам мурунтан бери эле. Анан жакшы котормолор дагы бар бирок. Мисалы Полианна дегенди жакшы которгон үчүн көпчүлүккө жайылды да, уктуңузбу билбейм. Ошол китепти мен көрүп жүрөм, бирок ал китепке кезек жетпеди. Окуй элекмин ал китепти. Негизи жеңил эле китеп, жакшы китеп. Биз үй бүлөбүз менен окуп, буландысы чыкты, буландысын дагы окуп, жакшы которуптур, жакшы баа бердим. Анан жаман которулган, керек болсо ким которгон, кайсы басмакана басып чыккан, аларда жазылбаган китептер колума тийип калды да. Кайсы, мисалы негизи китепке жазылыш керек го, башына жаягына ким которду, кайсы басмакана басып чыкты, канчанчы жылы чыкты, канча көлөмдө чыкты, ошолордун баарын жазыш керек. Андай жазуусу жок. Анан ар бир бетинде жок дегенде 5тен грамматикалык катасы бар. Китепте колума тийип калды. Анан чет өлкөлүктөн кызыгып, кыргызчасы чыгып калыптыр деп сүйүнүп алып окуп, кайра 2-3 бет окугандан эле кайра коюп койдум да. Ошондой өкүнүчтүү жактары да бар. Эки тарабыдан кетип атат. Жакшы которгондор да чыгып атты да. Эми өзүңүздүн жазуучулугуңуздан сөз салалы. Өзүңүз кандай жанрда, кандай стилде чыгармалар чыгарып атасыз? Аңгемелериңиз тууралуу сөз кылсаңыз. Мен азыр сындап атпайм бар нерсени. Сынчынын сыңары өтө көп айрык деп. Азыр эми мен азырынча жалаң гана аңгемелер менен жүрөм. Котормочулук дедик эми ал. Өзүмдүн аңгемелерим азыр 5-6 аңгеме болду окшойт эми. Проза менен эле жүрөм мен азырынча. Бирок келечекте бул драматургия тарапты өздөштүрүп көрсөм, пьесаларды балким театрларга, андан тышкары киного сценарийлерди жазып калсам деген ниеттер бар, бирок азырынча алар бар элек. Азырынча жалаң гана аңгеме. Вот экөөбүздү тааныштырган Курьер деген аңгеме бар. Аябай жакшы кабыл алышты окурмандар аны. Андан тышкары дагы 3-4 аңгемем бар. Аларды Telegram каналдан окушса болот. Проза дүйнөм деген менин өзүм каналым бар. Ошол жактан карашса болот. Бул сындап эле атат ар кимди. Өзүм эмне жазат болду экен деп кызыкса керек балким көрөрмандарчы. Негизи азыркы заманды жазган жазуучулар болуш керек дейм да. Мисалы Айтматовдун заманында 2-дүйнөлүк согуш жана андан кийинки нерселерди билебиз да, ошону сезе алабыз. Жөн эле согуш мынчанчы жыл болгон, мынчанчы жыл бүткөн, мынча киши өлгөн эмес. Ошо тарткан азабын, күндөрүн биле алабыз. Мындайча айтканда, ошо заманды жашагандай болобуз да. Же андан дагы мурункуларды жазган чыгармаларынан ошо заманда жашап келгендей болобуз да. Анан сиз айтмакчы башында айтканыбыздай, азыркы биз жашап аткан замандагы жазган бирөө болсо, ошол замандагы кемчиликтерди, көйгөйлөрдү же артыкчылыктарды баяндаган чыгармалар болсо аябай сонун болмок. Анан сиздин чыгармаларыңыздан мен Курьерди окудум. Өтө узун эмес, кыска, бирок тарбиялык мааниси чоң аңгеме экен да. Анткени азыр Бишкектен көп эле курьерлерди көрүп атабыз.
курьер деген мисалы кыргыз эмесинде түшүнүгүндө акыркы 10 жылда эле кирди окшойт да менин оюмча. Андан мурун курьер деген нерсе жок болсо керек эле. Курьер деп эми азыр тамак ташыган, Же бир нерсе ташыган. ошол адамдарды айтып атабыз. Эми бизде негизи түзмө тезгер которо турган болсок бул чабарман болот да. Чабарман деп жаза турган болсок бул окурманга көп кызыксыз болушу мүмкүн, балким көпчүлүк түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн интрига жаратуу максатында балким азыр элдин оозунда жүргөн сөздү ошол темасына койгонбуз. Бул менин агайымдын немеси болду, сунушу болду. Агай айткан темада мен биринчи жолу жазып көрдүм. Ага чейин азыр деле агай айткан темаларга мен көп жаза албай жүрөм негизи. Бирок ошондо курьер деген теманы мага карматып койду колуна. Анан мен биринчи жолу ошол учурда мынтип көчөгө чыгып, анан өзүмө материал издедим да. Негизи ага чейинки чыгармаларым баарын деле айта алам. Өзүнчө жүрүп келет да булар. Буну издебейсиң, өзү келет. Келгенде анан ошону түшүрөсүң. Курьерде менде ошондой болгон, чыгып көчөгө, анан отуруп бир жерде, анан ойлонгом да. Сюжеттери кандай болот? Бул ушинтип атайын өзүмөн сыгып жаратып койгон аңгеме болот биринчи. Окурмандарга аябай жакшы, өтүмдүү болду. Анан мен ойлоп калдым, ушинтип күтүп жүрө бербей, балким ошентип өзүңөн сыгып деле алыш керек окшойт да материалды. Жана келип аткан эргүүнүчү. Балким ошондой деле жакшы окшойт. Балким башка жазуучулар деле ошондой кылгандыр. Эми мен ал биле албайт экенмин ошол нерсени. Ошол курьерден азыркы заманды көрө алдым мен. Азыркы биз жашап аткан заманды, андагы бузукулуктар менен адамдыктын мондай каршылашып бетме бет келгенин көрө алдым. Ошондой чыгармаларга жаралып атканына аябай кубанычтуу болдум. Эң биринчи чыгармаңызбы бул курьер? Же андан мурун да жазган чыгармаңыз барбы? Курьерге чейин мен негизи эле Москвадан окуп баштадым дебедимби? Ошол жактан эле аңгемелер жаза баштаган болчумун. Алар тилекке каршы сакталбай калды. Балким сакталса деле мен аларды эч жака чыгарбайт болчумун. Ал жакта аябай башкача болчу. Ал жактан эле жаратып жүргөм. Кийин Бишкекке келгенден кийин деле бир нерселер жазып жүрдүм. Бирок официалдуу түрдө мен азыр Telegram каналыма бөлүшүп аткан чыгармаларыман бул биринчи чыгарма Чырмаш деген. Чырмаш. Сен аны менен да таанышып калдың? Чырмашты мен толук бүтпөдүм. Азыр Кышка сууну окуп атам. Чырмаш биринчи чыгарма. Андан кийинки Заман, Курьер үчүнчү болот экен. Курьериңизди ошо Facebook'тан окуп калып, аябай жакты да, жакшы. Негизи чыгармачыл, мисалы жазуучулар өзүнүн сүйгөн бир жазуучусу болот дагы, анан ошого окшотуп жазгысы келет, же эргүү алат ошол жазуучулардан. Сиздин андай жазуучуларыңыз барбы? Бар, албетте. Жок, бар, албетте бар. Акындар да бар. Бул албетте баарыбыз биз кыргыздар ким десе эле Айтматов дейбиз. Айтматовду баарыбыз жакшы көрөбүз. Албетте ал киши биринчи турат. Бардык жагынан өзүнүн өзгөчөлүгү менен турат, албетте сөзсүз. Мен Айтматов дейт элем сөзсүз. Анан стилист катары мен Ашым Жакыпбековду аябай катуу сыйлайм өзүмчөчү. Бул кишинин стили чынында өзгөчө, башкача. Айтматов бул кишиге өзүнүн Гүлсарысын сен котор деп колуна тапшырган дагы жөн жерден болгон нерсе эмес. Бул биздин Айтматов дагы ошол бир нерсеге көзү жеткен үчүн ушул кишинин колуна карматкан. Керек болсо көп чыгармаларын которду. Андан тышкары Лермонтовду которду, Свек Стефанды которуп жүрөт бул киши. Бул киши эми стилист катары. Андан тышкары эми сырттан карай турган болсок, мен Чеховду аябай жакшы көрөм өзүмчө, автор катары. Аңгеме дебедикпи азыркы заманга шайкеш келип аткан нерсе. Бул кишинин жанры дагы ушул, көпчүлүгү аңгеме жазат. Ошого карап түзөнсөң болот. Карап ошону күзгү кылып өзүңө. Мен ошо Чеховго карап көп түзөнүп жүрөм. Айтматов дедик. Анан дагы эми көп айта берсек аябай эле көп болуп кетет аларды. Бирок негизгилер ушул мен ар дайым окуп жүргөн бул Айтматов, ошол Жакыпбеков, ошол Чехов. Тынбай дайыма столумда турат, ачып карап турасың. Эми поэттерди алсак, алардын дагы саны аябай көп.
Есенинди мен мисалы аябай жакшы көрөм. Анын чыгармаларын жатка билип керек болсо окуп аябай таасирлүү мен үчүн. Осмоновду айтабыз эми сөзсүз түрдө. Ошол Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековдун чыгармалары көп, алардын саны аябай көп. Өзүңүз ыр жазып көрдүңүзбү? Ыр жок, ыр жазбайм. Негизи жазам Балким. деген ойлор барбы же? Балким негизи бул жаатты алсак дагы аябай олуттуу темалар бар да. Ыр мен мисалы үчүн ыр жазганга киришпейм. Эмнеге? Анткени бул поэзияга көз карашым аябай мындай олуттуу, жөн эле туруп бир нерсе кыла бербеш керек да эмичи. Сүңгүп кириш керек, издениш керек, чукуш керек, табыш керек, кимдер эмне кылган, бул жаатта жүргөндөр неден башташкан, эмнени жазышкан, анан негизи эле эмнени жазышат, булардан максат эмне деген вопросторго жооп таап алыш керек да адам биринчи. Мен өзүмү мисалы үчүн азыр ыр жазып жүргенге өзүмчө татыксыз деп ойлойм. Жөн эле турупчу. Көбүрөөк издениш керек, анан бир нерсе жазып чыгат. Эми азыр бизде ошондой заман болуп атат. Чимелеп бир нерселерди анан ошол аркылуу жанагы убактылуу популярность ошону алып анан жыргап жүргөндөр көп. Эми бул убакыттын иши, мен ойлойм, бардык эле заманда болгон бул нерселер. Анан алар жана электен өткөндөй болуп эйленип анан кийин аймактары кийинки заманга өтүп кете берет дагы, анан убактылуу нерселер ошо ордунда кала берет депчи. Демек мындай акынчылык өзүнчө, жазуучулук өзүнчө, анан жеңил желпи эле жазуучу бир жазуучу болуп бир акын боло бербеш керек. Булар халтуршик деген сөз болгон экен. Ошол жазуучулук, китеп малы аябай күчөп турган учурларда ошол акча үчүн жазган, 1-2 сом таба калыш үчүн чимелей алган адамдарды айтышкан халтуршиктер деп. Бул мындай жаман сөз болгон экен да жазуучу үчүнчү. Халтуршиксиң сен. Ооба, сен убактылуу жазуучусуң, сен ушундайсың депчи. Жазым, акынчылык, эми бул баары бир искусствого кирет. Жазуучулук, бирок ошонун ичинде бутактарга бөлүнүп атпайбы? Адам бир бутакты, 2 бутакты балким кармаш керек. 3 бутак, 4 бутак ал жеткенче кармай берсин. Бирок ошого жараша мээнет болуш керек. Ошого жараша издениш керек. Бир нерсени билип алып туруп, анан кийин чыгыш керек. Биз ошол убактылуу популярностьти алган адамдарды ошол азыркы окурман, көрөрман ушул поэзия экен, ушул көрсө проза экен, мына ушул искусствонун башы экен деп түшүнүп калып атпайбы? Ушул жерде ишти атыштырат. Эми алар жүрө берсин, нан таап атат балким, ошол иштер менен жүрө беришсин аларчы. Ишти атыштырган жери ушул, ошол окурман, балким бир жаш өсүп келаткан бирөө ушул проза экен, ушул поэзиянын чокусу экен деп балким түшүнүп калып атат дагы. Ошол биздин мурун өткөн асылдар, ошол Осмоновдор же башка Турусбеков же башка чоң жазуучулар унут калып атат да бул ортодочу. Алар чыкпай калды, жок. Алардын китептери деле жаңыланбай калды. Эми бул аябай бир өксүк өзүнчө тема. Сиз айткан ошол жазуучулардын аттарын, же акын, мисалы Райкан Шүкүрбеков же башка жазуучу, акын жазуучулардын аттарын, ысымдарын мектеп учурунда эле кыргыз адабиятынан көрбөсөк, азыр кыргыз китепканаларына барсаң, мамлекетиңиз жеке жана китеп сатып алайын деп барсаң, алардын аттарын такыр көрбөйсүң да. Эң көп Айтматовду көрөбүз, анан башкаларды көрөбүз, жаңы чыгып аткандардан, анан сиз айткан эскилерди мындай көрө албай калдык да. Ошондой чыкпай калды. Же мектептин программасынан окуйбуз, же көчөлөрдүн аттарынан угабыз да атанчы. Анан билбейсиң деле, анан жанагы Бөкөнбаевди Баканбай деп жүрүшөт го баары эле. Ошол сыңарындай тааныбайт деле. Ушундай. Эми бул ушул биздин кемчилик. Жазуучулар жеткизе албай атат. Анан мамлекеттин албетте бул жерде жанагысы жок. Ал китептер неге жаңыланбай турат дагы эле түшүнбөйсүң кээде отурупчу. Эмне бизде акындар болгон эмеспи? Эмне жазуучулар болгон эмеспи экен бизде, мисалы үчүнчү? Жоктой да.
Аларды жаңылап чыгарыш керек. Алардын китептерин ошол азыр эски библиотекалардан гана көрөсүң. Китептерин алып окуйын десең сатыкка жок, таба албайсың. Библиотекадан алып, мен жеке мисалы үчүн балким ушундай адамдар бар. Китеп окусам, ошону өзүм алып калгым келе берет. Кийин бир учур келгенде дароо ачып карагым келе берет. Библиотекадан китеп алсам, бергим келбейт кайрачы. Ошон үчүн сатып алганга болуш керек бул китептер, чыгыш керек, жаңыланыш керек. Нуржигит Кадырбеков тиги агабыздын өзүнүн бир чоң иши болду. Жолбарс терисин кийген батырды ошол киши чыгарып койду жаңылапчы. Болбосо керек болсо ошол котормочулуктун керек болсо түп нускасынан ашыра которгон деген чыгарма дагы унут калып, көпчүлүк бизге мисалы үчүн ошол аркылуу жетип калды. Жаңыланып чыгарып койду, биз көрүп анан окуп калдык кайрачы. Ошол сыңарындай дагы толтура нерселер бар. Андан тышкары канчалаган нерселер бар. Чоң жазуучулар өткөн бизде. Чоң дүйнөлүк чыгармаларды которушкан, жакшы деңгээлде которушкан. Аларды жаңылап чыгарып туруш керек. Көп да андай чыгармалар. Мен Нуржигит Кадырбеков деп калдыңыз. Жазуучулук дегенде Нуржигит Кадырбековдун аты аталганда үмүт жангандай болот да. Анткени жазуучулук тарапка көбүрөөк басым жасап, өзү дагы аңгемелерди, китептерди чыгарып жүрөт. Анан жакында эле жыйында ошол жазуучулук темасын көтөрүп, биз козгоп аткан темаларды козгоп, ошого басым жасап, көңүл бөлүнүп атканы мындай кубандырды, ичибизди жылытты. Чын. Жакшы. Негизи дагы мындай суроо бергим келип атат. Негизи жазуучулар же акындар өзүнүн жазган стилдери болот да. Кээ бирөөлөр романтика жазат, же аралаш жазат, же башка жазат. Сиз кандай жанрда, кандай стилде чыгармаларды жазгыңыз келет? Кандай чыгармалар жазганда өзүңүздү эркин, ыңгайлуу сезесиз? Жанрга алсак, мисалы үчүн ошол Айтматов өзүн повестте аябай сону сезген да. Повесттин баш аягы мен үчүн жыйынтыктуу деген. Ошол кишичи. Дагы бирөөгө балким вот Түгөлбай Сыдыкбековду алсак, ал кишиге роман жазган ыңгайлуу болгондур. Же Толстойду алсак, Толстой дагы роман. Достоевский жалаң эле романдар менен өткөн. Андай жазуучулар ар кимдин өзүнүн ыкмасы, өзүнүн бергиси келген жанагысы болот. Өзүнүн ченеми болот. Өзү билет кайсы жерде кандайсы болот. Ошол Свек Стефан мисалы үчүн айтсак, ал новеллалардын королу. Кийин барып ал киши роман жазганда дагы анысы бөлүктөн турган новелла болуп калган экен мисалы үчүн. Ошон үчүн калыптан ал нерсени мен айтат элем, бул нерсе менде азырынча боло элек. Мен аңгемелер менен гана чектелип жүрөм азырынча. Повестке керек болсо баш урганга, повестке бел байлаганга өзүмө ишеним бир аз жетпей турат. Ага даяр эмесмин деп жүрөм өзүмчө. Мен азырынча бул нерсени билбейм. Мен повестте жакшы жүрөмбү, балким аңгемеде жакшы сезем өзүмү, же балким башка романдадыр деген суроого менде азырынча жооп жок. Мен баса белгилеп айта турган нерсе, жаш эми жетилип аткан, кече Абдилямит агайыбыз менен сүйлөшүп отурсак айтат, коронун бир жак бети бышып кетти эми депчи. Ошол сыңарындай мен эми окуп, билип келаткан учурум, балким өзүмдүн жанагындай жеке ойлорумду катуу айтып алган ушундай курч бир маалым өзүмчө. Бул курактар балким өтүп кетсе, бир учурлар келсе, башкача сүйлөйттүрмүн дегендей сезим менен жазып, ошондой. Ошон үчүн мен азыр өзүмдүн чыгармачылыгымда керек болсо бир нерсеге токтоло элек. Жаш бир чунак эми тамтың басып аткан бул жаатта адам болом. Жакшы. Акыркы жыйынтыктоочу суроо берейин. Сиздин оюңузча же сиздин көз карашыңызча азыркы жаштар же азыркы биздин замандаштарыбыз китепке жакындадыбы же тескерисинче алыстадыбы мурункуга караганда? Анан мунун себептери кандай болушу мүмкүн? Муну кантип чечсек болот? Албетте, эми ага бир сөз менен айтсак алыстады деп айтабыз китептен мурункуга салыштырмалуу. Эми бунун себептери бирөө эмес же экөө эмес, бир канча сөзсүз түрдө. Бул эми биринчиден албетте ошол адамды мурун адамдар, мисалы биз азыр телефон кармагандай эле кармашканда.
дароо алып карай калабыз го ачыпчы. ооба. Зериккенде чукуп бир нерселерди. Анан ошол сыңарындагылар дароо алып китепти карай калган да, мисалы үчүн. Азыр эми ошонун ордун толуктай турган, адамдын көңүлүн бура турган нерселер бар. Бул биринчи себеби дейли. Бирок ага эле шылтап ушул эле нерсе деп койгон туура эмес деп ойлойм. Бул жерде экинчи маселе чындап чыгарма жаралбай калды. Чындап ошондой бир кездерде ошол Айтматов же башка жазуучулар жазып аткандай, ошолор жан дүйнөсүн бергендей чыгармалар азыркы учурда жаралбай калды. Балким ошол жазуучу боло турган адамдар дагы телефон карап отурат да азырчы. Кайра эле бул биринчи себепке келип такалат. Бул бирөө айтышы мүмкүн, эми бул доор өтүп кетти, жазуучулуктун доору. Китеп карабайт эми азыр эч ким, баарында телефон башкасынан. Бирок мен ойлойт элем, бул нерсеге баары бир күн болбосо бир күн биз кайтабыз депчи. Бул жанагы ак ийилет бирок сынбайт деген сыяктуу, мен ойлойт элем бул китеп дагы бир аз өзүнчө сүрүлөт, окурмандын катмары азаят, жукарат. Бирок бул убактылуу депчи. Бир күн келсе кайра эле окурмандар китепке кайра эле бул жака тартылып. Биз мисалы үчүн эмне деп айтышыбыз мүмкүн? Биз ошол түздөнүп аткан башка өнүккөн мамлекеттерди алабыз өзүбүзчөчү. Алар көп нерсени кылып атат дейбиз. Керек болсо ошол телефон, башка көп немелер алардан чыгып атат. Бирок ошол эле учурда окурман дагы, окуган, китеп окугандар дагы ошолор да көп. Эмнеге деген вопрос. Алар анткени биз азыр өтүп аткан нерсени менимче өтүп кеткен. Телефон кызыгып, ушул жаатта жүрүп, анан ушул нерсенин балким китепке баары жетпешин түшүнүп, анан кайра ошол көп өзүнчө жаат дейбизби, адамдардын бардыгы көпчүлүк кайра бул нерсеге ыкташты. Мен ойлойм, биз өзүбүздүн жеке ушу Кыргызстанды ала турган болсок, бир учур келет. Менин максатым дагы ошол, чыгармаларым аркылуу ушул тартсам дегенчи. Бир учур келет, биз дагы автобуста, маршруткаларда телефон эмес, китеп тиктеп бараткан жаштар көбөйөт деп мен чындап ишенет элем ушул нерсеге. Жакшы. Буюрса ошентип үмүт кылып тилек кылалы. Бул айта турган нерсе, бул ушул биздин милдет. Бардык айтат элем, жазуучу болом деп жүргөндөргө. Биздин ошол милдет. Ар бир жазуучунун өзүнүн доорунда өзүнүн милдети болгон. И ошол милдетин так биле билген, ошол учурда көйгөйдү чыгарган үчүн балким ал адам ошол белгилүү жазуучу болгон. Азыр биздин милдет ушул милдет. Окурмандарды кайра тартып китепке алып келүү. Чоң жоопкерчиликти жүктөп атасыз. Жөн эле чыгарма жазбастан, аны окурмандарын да тапканды, тартканды. Сөзсүз түрдө ошондой болуш керек. Чоң рахмат бүгүнкү маегиңиз үчүн. Алдыдагы буюрса чыгармачылыгыңызга, жазуучулугуңузга ийгилик каалайбыз. Буюрса сизден көптөгөн чоң чыгармаларды күтөбүз. Чоң рахмат бүгүнкү маекке келгениңиз үчүн. Сизге рахмат. Чоң рахмат.